кишинин оюна келбеген бир ишти баштадыңыз. Анан бир карап жаңы баштап атканда деле биз кабардар элек. Анан ушунун ийгилигине ишенген жокпуз. Көзүбүз жеткен жок. Ачыгын айтканда ушунун болооруна деги эле көзүбүз жеткен жок да. Анан бирок эми жакшы иш эмеспи, колдосо колдойлу деп алыбыздын келишинче колдогонго аракет кылдык. Бирок натыйжасы укмуштай. 100 000 абонент бар экен азыр. Муслимбиздин 100 000 кишиси бар экен. Аз жетпей турат экен 100 000ге. Бүгүн эми цифра канча болгонун өзүңүз айтарсыз. Эми ушул жакшы сөз менен жакшы иш жасап, анан ушундай иш кылганга кандай ишеним менен бардыңыз? Биринчи өзүбүз ошо намаз окуп калгандан кийин анан көп кыйынчылыктарга туш болдук да. Мисалы үчүн жакшы нерселерди, же болбосо жакшы ушундай мусулмандар ыңгайлуу нерселерди таба албай кыйналдык да. Мисалы үчүн келинчегиме кийин алганда, же болбосо балама бала бакчага алып барганда таппай эле убара болупчу. Анан бизге окшоп, мага окшоп кыйналып аткандар аябай көп болуш керек деп анан менден да көп сурай беришти да. Мисалы үчүн чубак ажылардын номерлерин, же болбосо имамдардын номерлерин ушундай кылып лекцияга чакырат элем, нике кыйдырат элем, жана башка ушундай. Анан уже справочник боло баштадым да. Анан кой мындай эле элге дагы пайда бере тургандай кылып, мен да кечке чалып тынчым албай тургандай кылып, мындай кылып сайт жасап коеюн. Ошол жака 24 саат ушул сайтка кирип окуй берет деп анан сайт ачкам да. Анан сайт ачып 1 жыл иштедик, бирок результат натыйжасы ойдогудай болгон жок. Себеби сайтка бир күндө 150 эле киши кирип жатты да. Анан көрсө көбү ошол сайтты көп колдонбой калыптыр да. Анан көбү социальный сеть деп коет, ошону колдоно баштаптыр да. Facebook окшогон, Одноклассник окшогон жана башкаларды.